Ар бир улуттун, ар бир өлкөнүн өзүнүн сыймыктанар жайы бар. Андыктан кыргыз жеринин ажайып кооздугун, айыл элинин жашоо турмушун НТС телеканалынын элет программасы көп убакыттан бери эфир аркылуу чагылдырып келет. Саламатсыздарбы, эфирде элет программасы, анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Анда эмесе программабыздын тек мааниси менен кыскача таанышып алыңыздар. Эмне үчүн элеттеги социалдык объектилердин курулуш иштерине бөлүнгөн каражаттар максаттуу пайдаланылбай орто жерден уста кандалып кетүүдө? Ага кимдер күнөөлүү, куруучуларбы же жергиликтүү бийлик өкүлдөрүбү? Ар бир бала ата менен эненин ардагы, ал эми ата энеден эрте ажыраган балдардын тагдыры, алардын келечеги кимдердин колунда? Балдар үйүнө эмне үчүн ата энелер өз уул кыздарын таштап кетишүүдө? Акыркы коңгуроо айылдагы бүтүрүүчүлөрдүн арасынан жогорку окуу жайга тапшыруучулардын саны канчага жетет? Мектеп бүтүрүүчүлөрдүн алдыга койгон максаттары орундалабы? Баягы эле жең ичинен акча жегендер, анысы билинип калса да мыйзамды кыйгап өткөндөр. Кийинки сөзүбүз мына ушул нукта болмокчу. Кочкор районунда куруучулук менен алектенген ишкана аталган аймактагы 3 социалдык объектини оңдоону колго алат. Алар бир стадион жана 2 маданият үйү. Бирок оңдоо иштери чала болуп калганы тууралуу жергиликтүү тургундар нааразы болушууда. Ишеним берилген иштин чала болушу адилет таразасын кармагандарга чейин жетип, чынында эле акчаларды арамдап алгандар аныкталат. Ошентип буга тийиштиги бар адамдарга чоң жаза каралат. Бирок алар жазаны жазгырып, судан курак чыгып кетишет. Теманы кабарчыбыз Эрнис Байсалбеков улантат. Бул Кочкор айылындагы стадион. Бир көргөн адамга көркү кетип, эскилиги жетип тургандай. Бирок 2012-жылы стадионду оңдоо үчүн тендер өткөрүлүп, жеңип чыккан Бекнур курулуш компаниясынын жетекчиси Умар Сүйүналиев менен ошондогу Кочкор айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбек Сыдыков ортосунда келишим түзүлөт. Оңдоп түздөөгө өнөктөш Германия Республикасынын жана Швейцариялык бюросунун 1 миллион 162 миң сом, ошондой эле өкмөттүн түрткү берүүчү гранттын негизинде 945 миң 700 сом керектелет. Ал каражаттын 1 миллион сомуна стадиондун отургучтары орнотулуп, жантаймалар түздөлүп жана оюн талаасына көк чөп өстүрүлгөн экен. Бүгүнкү күндө чөптөн дайын жок, такыр бойдон калган. Мындан улам иштин баары чала жүргөн деп тургундар нааразы болушууда. Алардын арасында стадиондун жетекчиси да бар. Хорошо, муну ремонт кылды, тиги скамейкаларын коюшту, жарым-жартылай некачественный кылып койду. Но мага бартың анча деле керек жок болчу. Мага божуна поле болуп калса, зеленый газон. Футбольный поле болсо, анан өзүнөн өзү бияк ремонттолмок, скамейка өзү орнотулмок. Эми аягында мына биз же стадиондун талапка ылайыктуу жооп бербейт, же бизинде иштеген мероприятие өтүлбөйт, же жооп берген киши жок. Бул пол эмне үчүн бул сынып калган жери? Сууну аз салышканда слив койгон эмес, чатыр эме крыша койгон. А бул полду өздөрү алмаштырганбы же? Жок, бул мурунку пол. Иштин чала жүргөндүгү тууралуу тургундар 2013-жылдан бери тиешелүү органдарга арыз менен кайрылышат. Ошондон бери тергөө амалдары колдон колго өтүп отуруп, акыры Нарын облустук прокуратурасы тарабынан Бекнур курулуш ишканасынын аткаруучу директору Умар Сүйүналиев стадиондун отургучтарын орнотууда 24 миң сомго ашыкча эсептеп койгондугу далилденет. Бирок Сүйүналиевдин кылмыштык аракети 2012-жылы болгондуктан кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу ага мыйзамдуу жаза каралбай калат. Ал эми мыйзам бузган жетекчи Сүйүналиев арамдап алган 24 миң сомго оюн талаасына кайра чөп өстүрүп берген экен. Бирок бул жерден да ката кетет. Респект деген жазаны көрсөт, могу бизге карайт. Мен ойлодум да бул менчикке чыгып кетпес экен. Анан көрдүм, тек паспорт алып койсом, ой биз менчикке албайбыз деген анан хорошо жаза, газонду чыгарып бер. Тактайың болсо магы, тактайың керек жок болот. Муну эми сокко салып эле сээп туруп, суу эле чыгарып бер бизге. Эки жерден бургабайт этип, же биянан, же биянан. Анан суу эле сээп туралы өзүбүз. Кароочубуз бар. Күнү-түн чыдап койсок суу бар. Десек сокко салып салып атпайбы. Өзүң проект сунушун экен. Сокко салыш керек экен да. Анан бул болсо баягы почвасын алгандан кийин ташка жетип калган да. Тасмар чыгып калды. Газон өлдү. Жок ошойдон мына бүттү деп кетти, анан ошойдон ызычу. Бул стадионду 2013-жылы Кочкор райондук балдар спорт мектеби өз карамагына өткөрө алат. Ал эми анын жетекчисинин ичи ачышып жатканында себеби бар. Анткени оңдоо иштери кандай жүргүзүлүшү керек экени тууралуу стадиондун жаңы ээси эч кандай маалыматка ээ эмес. Мен анын сметасында көргөн жокмун. Алар биз менен договордо түзгөн жок.
Мындай айтып атканда төрүңө кирип алып эле өзү эле талкуулап туруп баса берди. Акты приемкасына эч ким кол койгон жок. Бул жерден дагы бир айта кетчү жагдай. Стадионду оңдоо иштери кабыл алууда комиссия курамы бул жердеги отурушка кеткен жыгачтын көлөмүн жана сапатын эсепке алган эмес. Муну Нарын областык прокуратурасы формалдуу кылмыштын белгилери катары баалап, аталган кылмыштын негизинде 100 000 сомдук зыян келтирилиши керек деп караган. Бирок бул коомго анча коркунуч келтирилбеген, же аракетсиздик кылмыш болуп эсептелбейт деп. Ошондой эле кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен иш кыскартылат. Демек каратып туруп эле жоопкерчиликтен кутулуп кетишкен. Миллиардты талкалап салды мына, миллиард. Ал эми бул Кочкор районундагы Чолпан айылдык маданият үйү. Бул жердин оңдоо иштерин башта сөз болуп жаткан Бекнур курулуш ишканасы жүргүзгөн экен. Оңдоо иштерине жалпы 2,5 миллион сом керектелген. Жергиликтүү тургундардын айтымында ичинде бир аз аткарылган иштин изи көрүнгөнү менен сыртындагы аткарылган жумуштар бир топ сырды катып тургандай. Ремонтту баштаганда мынакей мурун эле эмен ичине келип туруп сырттарынан эле чаптап эч кандай ремонт жасаган жок. 2 миллион 600 000 кеткен жок. Мынакей бул жердеги буруштарын карасаңыз, мурунку илгерки сайыз убагында эле турган кулуп ошол эле боюнча турат. Мынакей буларды жалатып эле кетип калган. Мына эч кандай шыбактары муну эми стройка кылбаган киши да мындай шыбабайт болчу. Эми бул 2 миллион 600 000 айнегин карасаңар, бул кашегин карасаңар, кашеги сайыз убагында турган боюнча. Кирпичти да койгон эмес, эле чаап эле бирдеме кылып койгон. Мынакей өзү көрүнүп турат. Мына ушундай нараазычылыктардан улам оңдоо иштерин Кочкор райондук прокуратурасы тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, эч кандай мыйзам бузуу аныкталган эмес деген чечим чыгарылат. Буга канааттанбаган тургундар башкы прокуратурага арызы менен кайрылышат. Ал эми башкы прокуратурадан Кочкор райондук прокурору Кубанычбек Нурулаевга Бекнур курулуш ишканасына жан тартып, коррупциялык көрүнүштөгү шектүү аракеттери жасаган деген ишенбөөчүлүк жөнөткөн. Буга ылайык ишти тергөөнү Нарын областык прокуратурасына тапшырылат. Бирок областык прокуратура кайра эле Кочкор райондук прокуратуранын териштирүүсү менен ишке чекит коет. Бул иштер боюнча Бекнур курулуш компаниясынын аткаруучу директору Омур Сүйүналиев менен телефон аркылуу байланышканыбызда төмөндөгүчө жооп алдык. Мында да мен эгерде прокуратура чакырса, прокуратура аркылуу текшерсе, мен жооп берүүгө милдеттимин. Мен сага кааласам жооп берем, кааласам жооп бербей коем. Азыр Бекнур курулуш компаниясы кандай башка аталыш менен такыр эле жоюлуп кеткенби? Жок, такыр эле жок. Орду менен такыр банкротство жарыялап, официально расмий түрдө жоголуп кеткен. Прокуратурага тескер жагын окуп атпайбы? Бул дагы Кочкор районунун Эпкин айылындагы маданият үйү. Мунун да оңдоп түздөө иштери Бекнур курулуш компаниясына таандык. Бирок бул жерден да тургундардын ишектенүүсү жаралып, анын негизинде мамлекетте улуттук коопсуздук кызматы тарабынан курул иштери иликтенет. Анда Бекнур курулуш компаниясында аткарылган ишти 815 686 000 сомго көп баалап койгондугу аныкталып, тийиштүү адамдарга кылмыш иши козголуп иш сотко өтөт. Ал эми Кочкор райондук соту шектүү адамдардын коюлган беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, бирок дагы эле кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен аларды жазадан бошотот. Ал эми оңдоо иштеринде Бекнур курулуш компаниясынын ашыкча эсептеп койгон акчасы эсептөө палатасы тарабынан кайрадан териштирилип 215 000 сом деп аныкталат. Бүгүнкү күндө ал акчаны да тургундар төлөтө албай убара. Айылдагы атка минерлердин кайдыгер мамилесин улам элетке салынып жаткан стадион, маданият үйү, мектептердин социалдык объектилердин курулбай чала калып кетип жатканы биздин келечек муундардын өсүп өнүгүүсүнө өзүнүн терс таасирин берип жатат. Эми үчүн алардын кетирген кадачылыгы үчүн мыйзам алдында жооп бербеши керек. Биринчи июнь бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнү. Биздин өткөн көрсөтүүбүздө Кара Балтадагы балдар үйүндө тарбия алып жаткан жаш өспүрүмдөрдүн тагдырына көз чаптырып, алардын таалим тарбиясы, жашоосу менен таанышып кайтканбыз. Ар бир баланын өзүнүн келечекке койгон кадамы, тандаган кесиби, ойлогон ой максаттары бар. Мына ошол келечек ээлеринин жашоо турмушуна дагы бир жолу сиздердин назарыңыздарды бурууну туура таптык. Буларды мен сентябрда жаңы эле келгенде жазгам. Ошону сентябрдын 13-үндө жазгам да буну. Мен бүгүн күндөгүдөн ойлоо турам, негедир жүрөгүмдө толку булам. Себебин издеп таппай турганымда ой келди, энекеме алып учкан. Энекем ал жөнөкөй адамбы? Арабызда орду кандай жаралды? Чындыгында анын орду бийик соо. Мына ошону бартабаган адамбы? 9 айдын курсагында жанын кыйып, көтөргөн алсыздыктан күчүн жыйып, 9 жолу ойгонсом да түн ичинде,
мээримине сороткон сабыр кылып. Бул ырсаптарын Нурайым ата-энесинин эрте ажырап балдар үйүнө келгенден баштап эле жаза баштаган. Анткени ата-эненин канчалык деңгээлде баалуу экенин, алардын мээримин, кызым деп эркелеткен ар бир сөздөрү Нурайымдын көз алдынан дагы деле кетелек. Бирок тагдыры татаал турмушка айласыздан баш ийип, балдар үйүндө тарбия, билим алууну улантып жаткан кези. Нурайым сыяктуу таланттуу, тагдыры табышмактуу кыздардын саны бир топ саналат. Анткени балдар үйү ар бир баланын келечегине кам көрүп, аларга татыктуу тарбия берүү бул жайдагы мугалимдердин негизги милдети. Кыргызстандын бардык областынан 240-60 бала беде эмгекте окуп, тарбия алып атат. Балдарыбыздын бардыгы 3 топко бөлөбүз, социалдык абалдарын толук жетим, жарым жетим, кароосуз калган деп. Анан эми балдарыбыздын шарты азыркы бүгүнкү күндө аябагандай жогорку деңгээлде. Буга чейин биз аябай кыйналганбыз, тамак аштан да кыйналдык, кийим кечеден да кыйналдык. Эң эле бир мисал ушул жатакана менен мектептин ортосуна бут кийим жок, бирибизди бирибиз колго кичекелерди көтөрүп келип окуган күндөрүбүз болгон. Эми Кудай сактасын, мунун баары артта калды. Мунун бардыгы мектептин жетекчиси Усупбаев Рамиль Усупбаевдин эмгеги деп эсептейм. Созул Райымкулованын бул жайда эмгектенгенине 22 жыл болду. Тарбиячынын айтымында балдардын жатак мектеби Союз таркагандан кийин да кыйын кезең күндөрдү башынан кечирди дейт. Бирок катуу сыноолорго сынган эмес. Убакыттын өтүшү менен азыркы мектептин абалы көңүл жылытаарлык. Көп жылдар аралыкта эжекенин кесиптик тажрыйбасы балдардын ар биринин кулук мүнөзүн, алардын жан дүйнөсүндө эмне жашынып жатканын билүүгө жардам берди. Биз ушунчалык шарт түзүп бергенибиз менен деле балдардын, кыздардын көздөрүнөн ата-эненин мээрими жетпейт, кусалык, сагынуу, ушунчалык бир жүрөгү менен сезесиң да балдардычы. Анан кээде отуруп алып кайгырасың булар менен, кээде күлөсүң дегендей, бирде жашоо ушунчалык бир кызыктуу да. Жыл сайын окууну мыкты бүтүргөн окуучуларын жогорку окуу жайга мугалимдер алып барышат. Аларды эң эле өкүндүргөнү айрым окуу жайлардын башчылары шарты оор балдардын абалына анча деле маани бербегени кейитет. Анткени мындан 2 жыл мурда балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү медициналык окуу жайга тапшырып, керектүү сыноодон өткөнү менен аны тизмеден чийип салышыптыр. Барсак, бир беседа кылды. Аңгемелешип болуп, кызыбыз өттү, жакты, жатаканасы, деги аудиториянын өзү жакты, мугалимдери жакты. Анан мен ошого мына деп бүтүп эшиктен босоодон чыгып келатсак, аркабыздан кат келди да бизге. Аркабыздан алып келди. Ал катты. Ал катта ошол Мет академиянын ректораты жазган экен да. Бүгүн ошончончу 26-25 август саат эмеге 12ге келип калыңыздар. Биз сиздер менен эмеге беседа аңгемелешкенге биз өткөндө байкабай калыптырбыз деп. Анан кызымды айтты, эмне кылат, документ алып баралык десем, барбайм деп койду. Мен көңүлүм калды, мен барбайм. Мен ушул жерде окумун, азыр юрфакта окуп атат, түрк, анан кийин англис тилинде окуйт. Кудай буйрса 2-курсту бүтүп атат. Ата-энесинен эрте ажыраган же кароосуз калган балдардын ойлогон ой максаттары, тилеген тилектери күчтүү. Ар биринин өзүнүн тагдыры жана тандаган кесиби бар. Бегимай тигүүчүлүк кесипти жөн жайдан эмес, аны келечекте күтүп турган жашоосуна да керек этет деген ой менен бул кесипти үйрөнүп алган ашыкча болбос дейт. Биз көп эле нерсени үйрөнүп алдык, жашоо турмушка керек. Бул деле ошон үчүн бул кесип кандай айтсак, өзүбүзгө кесиптей эле болуп калды. Бизге абдан жагат ушул, иштеген дагы, ушул деп окуган да аябай жагат. Анан биз ушуларды азыр тигип, башка кыздар тигип бүтүшөт, а биз болсо буларды упаковать этип, ордоруна бүктөп коебуз. Ошо. Урпактан урпакка айтылып келе жаткан Манас эпосы балдар үйүнүн таланттуу жеткинчектерине да өзүнүн таасирин тийгизбей койгон жок. Улуу манасчы Саякбайдай Манас айтууну каалаган окуучулардын катарына отуруп, Манасты тамшанып айтып жатканына да күбө болдук. Талант балдар үйүнө 6 жашында келип түшкөн. Ата-энесинен эрте ажырап, каралаша турган адамы жок болгондуктан бул жайдын шартына баш ийип, чоң манасчы болууну максат кылып келет. Манас болуп тур, Манас атка конуп тур, Маназдын уулу Семетей, башына кийген тебетей, тебетейин тепкенде, тегеренип кеткенде. Жакшы тилек жарымырыз, ар бир баланын келечеги ата-эне менен мамлекеттин колунда. Андыктан алар ата-эненин мээримине бөлөнүп, татыктуу билим алууга да укуктуу. Бул багытта тийиштүү мекемелер, окуу жайлар бардык тараптан колдоо көрсөтүүгө милдеттүү.
Мектеп билим кенчим учкан уям деп сыймыктануу менен айтабыз. Ал эми ар бир адамга акыркы коңгуроонун үнү тааныш болсо керек. Акыркы коңгуроо кагылгандан кийин бүтүрүүчүлөрдү акыркы экзамендик сыноолор гана күтүп турат. Элеттеги окуучулар мектепти бүтүргөндөн кийин кандай тагдырлар күтүп турат? Кайсыл кесиптин ээси болушат? Бул суроого жоопту Оштун кабарчыбыз Гүлжан Алтымышбаева издеп көргөн. 30 айылындагы Медетбек Жаманкулов атындагы орто мектебинин билим уясынан быйыл 35 бүтүрүүчү учкан турат. 2 апта мурда 11 класстын окуучулары жалпы республикалык тест тапшырып, жыйынтыгын күтүшүүдө. Тесттин жыйынтыгы чыккан соң окуучулардын тагдыры чечилмекчи. Алар кайсы кесипти тандай алышат, белгилүү болот. Кече өткөн орто жөнүндө айтып кете турган болсок, өтө жакшы өттү. Биздин мектепте өткөн эле программаларда, темаларда суроолор келди. Основнойдо кыйналбадык, бирок кошумчада көбүнчө кыйналып калдык. Айыл жеринде жогорку окуу жайга тапшыруу маселеси өтө актуалдуу болуп баратат. Себеби бирден бир себеби айыл жеринде балдарга шарт азыраак болот экен да. Шарттын түзүлбөгөндүгү, эгерде биздин мектептерде дагы ушул шаардагыдай курстар ачылып, балдарга кандайдыр бир жаңылыктарды киргизип, аракет жасаса, балким балдардын жогорку окуу жайларга өтүүгө мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот эле деп ойлойм. Тест тапшырууга даярдык көрүү үчүн айыл жерлериндеги мектептерде шаардагы окуу жайларындагыдай шарттардын жоктугу окуучуларды түйшөлткөндөй. Шаардагыларда ар кандай окуу курстары бар, ал эми мектептерде болсо, мектеп айылда окуган окуучуларга жок да, ошон үчүн мындай окуу курстарын ачып койсо жакшы болмок деп ойлойм. Азыркы жаштар арасында кайсы кесиптер популярдуу болуп жатат деген суроо салып көрдүк. Быйылкы бүтүрүүчүлөр ар кандай кесиптерге кызыгышууда, бирок араларында эмнегедир мугалим болууну самагандары арбын экен. Мен мындай мугалим болгум келет да, кыргыз тилин жакшы үйрөткүм келет. Будущийде көбүнчө техникалар өнүгүп атат да. Ошон үчүн программист болоюн дедим. Кесибим боюнча журналист болгону жакшы көрөм. Неге дегенде бул журналистика деген мындай эркин сүйлөгөнгө мындай өзүнчө башкача да, укуктары бар. Ошон үчүн мен журналистиканы тандап алдым. Келечекте жаңылышпайм деп ойлойм. Мектеп менен 11 класс менен катар 9 класстын да окуучулары коштошкону турушат. Кээ бирлери калган билимдерин орто кесиптик окуу жайларда улантышса, көпчүлүгү мектепти толук бүтүрүүнү тандашат. Азыр ошо 9-ду бүтүп кетип неме чеберге окуйм деп атат элем. Анан чеберди 1 жыл окуп, анан бухгалтерияга тапшырып, ошо бойдон өзүм иштейин деп атат элем, атыгыма келдим. Мен 11-ди бүтүп геолог кесибине тапшыргым келет. Анткени геолог болуп окуш үчүн география сабагын эң мыкты билиш керек, жана ошого кошумча сабактарды жакшы билиш керек. Ал эми педагогдор жаштарга окуу жайдын престиждүүлүгүнө карап кесипти тандабастан, жумуш рыногунун талабын карап анализ жүргүзүп туруп, жумуш таба ала турган кесипти тандоону кеңеш беришет. Ал үчүн ар бир окуучуга ата-энеси да туура багыт берүүсү керек. Андыктан бүтүрүүчүлөрдүн сапарлары байсалдуу болсун демекчибиз. Гүлжан Алтымышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Атайын элет көрсөтүүсү үчүн. Келечек жаштардын колунда. Бул айтылган сөздүн артындагы амалдуу жаштардын бири Билим Асан Кадыров. Ал азыр 8 класстын окуучусу. Ысык-Көл облусунун Ак Суу районунда жашап билим алып келет. Анын өзгөчө өнөрү ойлоп тапкычтыгында. Күнүмдүк үй тиричилигинде колдонулуучу механикалык буюм-тайымдардан аналогун жасап, жашоону жеңилдетүүнү көздөгөн каарманыбыз азыр дагы бир чоң долбоордун үстүндө иштеп жаткан чагы. Ал долбоор туризм жагын өркүндөтүүгө каралган. Бул тууралуу ал кабарчыбызга кененирээк айтып берген. Мен Асан Кадыров билим 2001 жылы Ысык-Көл областында районда Тасым айылында туулган. Аксууда жашайбыз. Биз өзүм 8 класстын окуучусумун. Ушу Мамбет Мамыкеев атындагы гимназия мектебинде окуйм. Андан тышкары ушу Аксуу балдар билим борборунда ушу тарбияланам, ушу техника боюнча ошого техникага кызыгып, ошого катышам да. Ушул илимде мен такыр билчүмесин да башындач. Ошондо мен 4 классында кызыга баштадым, көрүп, ушу досторумдан көрүп, ушул байкелерден көрүп, анан 4 классында кызыгып баштадым. Эң биринчи жолу мен мектептен ушундай мугалимдер деген
жыла турчу, ордунан жыла турчу, же бир нерсе кыла турчу, бир нерсе жасап келе дегенде мен жанакы елканын күйгөн лампочкаларын алып, светофор жасап барганда аябай кызыгыпчы. Анан ошо моторчикти таап, атайын таап, анан кран жасап барганда мектептен эң биринчи жолу. Анан жасап баргам, анан дотус бар экен деп, анан укканда ушунда дотустун ичинде кружок бар экен деп укканда, анан бияка келип анан көптөгөн нерселер жасай баштадык да. Бул генплан деген бул жердин рельефи да. Бийик жер, чуңкур жер, ошол жердеги бардык рельефтер ушул генпланга ушундайынан түшөт да. Бир нерсени ойлоп тапканда, анын пайдасы барбы бизгечи? Пайдасы барбы же анын пайдасынан караганда зыяны көбүрөөк болуп калбайбы депчи. Анан мисалы үчүн биз деген жакшы проект түздүк, бирок анын чыгымы көп болот, же болбосо үнөмдөөчү нерсеси көп болот. Ошонусуна карап проектти түзүп, анан ошонусуна көбүрөөк басым жасайбыз да. Мисалы үчүн муну жасаганда генераторду койдук, ошо мындай проект түзгөндө деген эч нерсени үнөмдөбөй, кайра экологиялык таасирин бербөй, мындай экономичный керек да бардыгынчы. Идея деген ошо жашоо турмуштан эле карайбыз. Мисалы үчүн карап туруп, айлана чөйлөрүнө эле карап туруп, мисалы үчүн мо жарылган жүрөктү карап туруп ошонун немесин жасадык да. Ошо биз жарылган жүрөктү деген мен келгенде агай айтканда ушундай проект түзүп атабыз, ушундай жасайлык депчи. Анан биз деген эң биринчи жарылган жүрөктүн тоосун жасадык. Анан тоосун жасап, анан ага деген чыга турганга тепкич жасайбызбы, же жанакы сумдардын ичинде өзү чыккан тепкич бар эмеспи, ошондой жасайбызбы, же эмне жасайбыз дегенде анан ошондой лифт неметтик да. Лифт оңоюраак болот деп лифт жасадык. Анан буну кайталап турчу стилде буну гостиница курдук. Анан гостиницага деген электроэнергия керек, анан тамак аш керек, бу дегенде биз деген өзүнө теплица жасадык. Жанында суу агып аткандыктан электроэнергия сатып албайбыз деп жанына генератор койдук. Ошо чтоб эч нерсе үнөмдөбөш үчүнчү биз деген ошо проектибизде эч нерсе үнөмдөбөйбүз да, электроэнергия да албайбыз, тамак аш бу да эч нерсе өтпөйбүз да, жана экологияга такыр таасирин тийгизбейбиз. Негизи өзүмдүн оюм деген ошо жарылган жүрөктүн неме проектин деген патентке өзүм менчикке өткөрүп алсам деген оюм бар да. Анан канча бир жылдан кийин балким көлгө биз кыргызстандыктар өзүлөрүбүз кире албай калышыбыз керек деген оюм бар да. Наоборот, мен ошону сатып ийбей, ошо өзүм менчикке өткөзүп, өзүм салайын деген оюм бар да, инвестор таап. Өзүм деген 11-де бүтүп, политехнический университетке тапшырып, ушундай Кыргызстан немесин туризм жагын өнүктүргүм келет да. Сиздер ар жумада эфирден орун алган элет программасына ортоктош болдуңуздар. Биздин чыгармачыл топ элетке көз чаптырып, алардын ийгилик кемчиликтерин кийинки жумада сиздерге сунуш кылмакчы. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө айлабыз заман, элибиз тынч болсун, саламатта калыңыздар.